талаптарыңарды ушул жерде участкалык инспекторлор келип, эми мындан кийин ушундай тартип киргизип, кайсыл мекеме ишканага кандай кайсыл турат талабыңар кайсыл немеге багытталган болсо, адамга ошого алып барып биз кагаз жүзүндө өзүбүз ошондой кылып жеткизебиз. Койка бир электрик жагынан иштей турган нерсе бар эле, кыла албай отурабыз мисалы. Түндө саат 2-де 1ге чейин жасадык. Талабыбыз ушул. Арак саткандарды жоюп берсе, анан арак кашкан немелерди, шахтёрлорду Начальник милицияга келген экен, бул кишиге да айтылды сөз. Калган орган балдары да бир жол участкалар жүрөт. Ушундай баары алып турсаңыздар жакшы болот эле. Эл арасында тынччылык жана арак жөнүндө сөзүлүп атышат мына аял кишилер. Ушул арак маселесин дагы негиз азайтыш керек. Сатканды азайтыш керек. Ал сиз мына эгер рейд кыла турган болсоңор, рейдке көп адамдар түшөт. Бир тартипке салынат деген ойдобуз да. Анан ушу ички иштер органдарынын эл менен тыгыз болуп байланышып иштегендерин биз жакшы көрүүгө деп ойлойбуз. Коксулар жана телефон колдонуп башка нерсеге алаксыйсыңар. Өзүңөр билесиңер жана пандемия байланыштуу бир топ мектеп программасынан аркада калды, билим берүү тараптан аркада калды деп айтып атат. Ошондуктан сабакка көңүл буруп, сабакты жакшы окууга, сабакка жетиш килегин, сабакты себепсиз калтырбагыла.